Салам достор. Бул видео сиздин жашоодогу эң пайдалуу видеолордун бири болот. Ишенбейсизби? Видеонун аягына чейин көрүңүз, кетирген убагыңызга өкүнбөйсүз. Азыркы санарип дүйнөдө интернет жана социалдык тармактардагы жеке маалыматтарды кантип туура сактоо керек? Сизге эң эффективдүү 10 кеңешти бөлүшөм. Биринчиси, ишенимдүү болбогон сайттарда жеке маалыматтарыңызды калтырбаңыз. Бул сайттар сиздин маалыматтарды өзүнүн кызыкчылыгына колдонуусу мүмкүн. Экинчиси, банк картасы жана электрондук капчыктагы пин-код, сыр сөз жана жеке маалыматтарды башка бирөөгө айтпаңыз. Үчүнчүсү, социалдык баракчаларыңыз жана электрондук почталарыңыздын паролун бири-бирине окшоштурбаңыз. Аларды татаал тартипте түзүңүз. Төртүнчүсү, социалдык баракча жана электрондук почталарыңыздын логин паролдорун компьютерде сактабаңыз. Паролдор үчүн өзүнчө бир күндөлүк ачып жазып коюңуз. Бешинчиси, акысыз Wi-Fi колдонуудан алыс болуңуз. Акысыз Wi-Fi'лар сиздин телефондогу жеке маалыматтарды өзүндө сактап калуусу мүмкүн. Алтынчысы, түшүнүксүз болгон ар кандай программаларды өзүңүздүн телефон жана компьютерге орнотпоңуз. Алардын официалдуу экендигин текшерип көрүңүз, андан кийин орнотуңуз. Жетинчиси, интернеттеги жана социалдык тармактар аркылуу келген ар кандай түшүнүксүз, керексиз жарнамаларга кирбеңиз. Сегизинчи, өзүңүз жөнүндөгү ар кандай сүрөт жана видеолорду интернетке чыгаруудан мурда ойлонуп, анализ кылып көрүңүз. Тогузунчу, интернетте социалдык тармактарда ким менен достошуп жатканыңызды анализ кылыңыз. Ал адамдын досторун карап таанышып чыгыңыз. Онунчу, башка жерге эс алууга кетип жатканыңызды социалдык тармактар аркылуу жарыялабаңыз. Бул сизге каршы иштеп калуусу мүмкүн. Достор, бүгүнкү видео сиздер үчүн пайдалуу болгон болсо, биз абдан кубанычтабыз. Азыр эле башкалар менен бул видеону бөлүшүүнү унутпаңыз. Алар дагы маалыматка ээ болсун. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин сак саламат жүрүңүздөр.